Ахмед Халил. Ну просто боксерская внешность. А нету ли там нарушение правил есть? Черт его дери, а. Ну вот чувствовал я, что свистнет сейчас Фуминь. Но опять к разговору о том, что судьи в таких ситуациях на стороне хозяев. Не на пенальти. Вынос мяча, возврат. Ну и что там было? Что там было в исполнении Саганбаева? Ну, едва касался, да просто Кутмана Кадырбекова. Удачи, парень. Помолчим. Как же обидно-то, а? Отбил же Кадырбеков, коснулся мяча. Ну, и этот вот Шкафин совершенно несуразный по своим антропометрическим данным. Ахмед Халил забивает мяч. Жолдонгон сокту Биркен Араб Эмирликтеринин коргоочулары тартуулган көрүңүздөр. Азыр дагы да болсо бир узун пас. Кожо Джоэл топко кирип барды, сактады. Пас Каймерке, Алукулов топко күрөштү жүргүздегиче өн эрежесин бузууга атталды. Жана пенальти, ардактуу футбол сүйүүчүлөрү. Жок. Симуляция үчүн деген дагы чечим жана экинчи сары айып кагаздагы гүлжигит ал токту оюнчу экенин баардыгыбыз жакшы билебиз. Азыр дагы бир пас Токотаев дарбазаны ишенимдүү таштап чыкты. Кагылышы чындыгында оор жана биз бул эпизодду мына ушул жерден көрөт болушубуз керек. Баардыгы жакшы болгону бул жерде эми Канедо дагы бир аз актерлук чеберчиликти кошкон. Өзүңүздөр билгендей эле ал атаандашты Махбут жана Алим Махбут менен Эржан Токотаевдин тирешине назар салабыз. Эржан Токотаевга өтө көп пенальтилерди алып чыкканын билебиз. Клубда, улуттук курама командада дагы алып чыккан. Жана бул ирет дагы ал мыктылот деп ишенебиз дегиче багытты тапкан менен ал топту мына мынтип дарбазасын кургак сактап кала албай калды. Эржан Токотаев азыр канча дагы бул жерде Эржан Токотаев мына топтун караңыздар багытын тапканы менен өтө кубаттуу сокку болуп калды дагы ал топту алып